Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат сиздерге аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Биринчиден жакшы жаңылыктардан айта кетейин. Бишкекте 23 000 жоо казын ачылды. Өткөн жылы ноябрда жашылдандыруу коммуналдык ишканасы Ала Тоо аянтчасына жана Курманжан Датка эстелигинин жанына 20 000 жоо казын көчөттөрүн тиккен болчу. Алар 2016 жылдын март айынан баштап өнү баштаган. Учурда гүлдөр ачылып, жарандарды кубандырып турган кези. Буга чейин борбор каланы гүлдүн башка түрлөрү кооздоп турган болсо, азыр Бишкекке жоо казындар көрк кошуп, адамдарды суктандырып турат. Гүлдөрдүн өсүүсүнө көпкө созулган Борбор Азиядагы жаандуу циклон зор таасирин берди. Мындай климат айыл чарба иштерине да чоң салым кошту десек болот. Анткени азыр так ушул мезгилде жаандан соң жерлер жумшарып, дыйкандар үчүн жерди казуу ыңгайлуу болуп калды. Эртең жылуу кийинсемби же жеңил кийинсемби деп ойлонуп турган болсоңуздар, анда эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышыңыздар. Казакстандагы циклон таркаганы менен ага жакын жайгашкан Кытайдын Үрүмчү шаарында өтүп кеткен. Ошондуктан бул жерге эртең жаан төгөт. Циклонду түндүктү карай багыт алган үчүн Ак Суу шаарына таасирин бербейт. Бул жерде күн ачык бойдон калат. Ал эми Казакстандын Астана жана Алмата шаарларында күн чайыттай ачылып, абанын температурасы +17 градуска чейин көтөрүлөт. Өзбекстанда жаан-чачын токтогону менен эртең Фергана өрөөнүндө, Ташкентте күн бүркөө болот. Бирок жаан жаашы күтүлбөйт. Нукус өрөөнүндө асман ачык болмокчу. Түркменстан Каспий деңизине жакын жайгашкандыктан өлкөнүн климаты ошого карап өзгөрүп турат. Мисалы, Дашогус өрөөнүндө эртең күн жылмайып турат, Ашхабадта болсо асман ачык. Тажикстанда аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Себеби катуу жааган жаан токтоду, бирок анткени менен эртең кайра эле күн бүркөлөт. Бирок жаан бир гана суук аймактардын бири Хорокто жааса, калган жерлерде азырынча тынч. Ал эми Кыргызстанда болсо жаан-чачын күтүлбөйт, бирок 14-16 апрелде абанын температурасы жогорулушуна байланыштуу тоолуу аймактарда кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө. Эгерде алыскы сапарга аттанган болсоңуздар, күндүн жылуулугуна эле карабай, ага байланыштуу эрип жаткан карлардын да этият болуңуздар. Ал эми унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактаганды унутпаңыздар. Эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кабарыбыз ушундай болду. 11 каналында күн сайын эшикке чыгардан мурда аба ырайы менен таанышып туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө.